Жаштар менен көрүштүрүп чогуу. Пожалуйста. Сиз келе Пожалуйста. Бирок мен бир ушул суроо берип калдыңыз, бир өтүнүш бар да. Айрыкча Азаттык плюс анан ыңгайсыз суроолорго чакырганда мен постоянно көрүп калам. Мындай болуп калат да, сиздер жактан чакырган мейманыңар ошол маселе боюнча жакшы даярданып келет. А өкмөттүн өкүлү эмнегедир же начар даярданып келет, же билбей калам, билбейм. Берген суроолорду карап отура албайм да бир жерде. Эмне деп сүйлөп атат тиги, андай эмес деп. Просто кыжырың келет, ачык айтканда. То есть мен эмне дегим келет? Бир маселе боюнча чакырганда, экинчи жакты да ошо маселени билген, түшүнгөн, ошо деңгээли жогору кишилер чакырсаңар, жалпы элге ошондо түшүнүктүү болот, кызыктуу болот. Мисалы үчүн кечээ мен көрдүм, тиги Бакыт Бешимов менен министр Балкыбековду 5-каналдан экөөнү. Вот это уровень. Это уровень. Бешимовдун суроолору и министрдин берген жооптор. Мына квалифицированно, грамотно, я считаю, туура жооп берген. А ошол эле мезгилде Бешимовго башка бир ошол системаны түшүнбөгөн бирөөнү берсеңер, онбой атам раз карамсал, бүт энергетиканы тебелеп тепсеп коймок. Ушундай өтүнүш да. Өтө оорураак да. Эртерээк айтыш керек. Мисалы үчүн, эгерде өкмөт реакция кылбаса, улуттук каналдан реакция болбосо, администрация президентке чыккыла, мына өзүңөрдүн коллегаңар келди, мына турат дагы Эсан Досалы, мына Эсеналиев турат. Бардык силердин коллегаңар. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр өзүңүздөр көрүп аткандай Исламбек ата чайканасына келдик. Салам алейкум. Төрага кандай, жакшысызбы? Ош шаарынын эң чоңдору бияка турбайбы? Эң жөнөкөй жер турат. Эң жөнөкөй. Бирок тазалыгын карап талап кылчу киши сиздер да өзү. Мына могу турмактарды карагыла. Өсүп турбу, өспөп турбу? Адис катары айтыңыз. Шуну менен азыр мына санкт жасап берип атат. Палван ата деген аш, бул жер ушул чайкана экен. Ээси кече айткан бизге Оштун бүт чиновниктери ушул жактан тамактанат, ушул жактан аш жешет депчи. Мына жерден самын суу, анан могу жерден чайкалат. Бул кандай эми? Мына ушуга таза идиш деп айтасың ушул жерде чайкалган. Кечирип коюңуз, тамагыңызды эме кылып койдук. Ичинде жеп жүрөбүз да. Инсоңуз жакшыбы? Сиздерди көрүп адамдар таза экен деп келе берет экен анда. Ушул сууну буга чачып атат, суу колуну салып алып. Жана киртирмак менен. Канча сом айып салдыңыз азыр ахуалга? 13 000 ошо книжкалары боюнча и санитарный состояниясы боюнча 5 000. Сынап нормага жооп бере турган болсо, анан кийин сизге ачканга уруксат беришсиң, э? Мойка кандай болуш керек процедура боюнча, мыйзам боюнча? Мойка 3 көздүү болуш керек, 3 секционный. Бул жерде талапка жооп бербейт. Биздин ата бабабыз бекеринен айткан эмес да мындай. Мына сынып идиштер булар химия средстволору, микробдор кетпейт да бул сыныктар. Канча айып салдыңыздар? Эмнеге айып салдыңыздар? Укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде айып пул салынды. 214-беренен 1-части менен. Андан сырткары бүгүн санитардык көрсөтмө даярдалып, анан бүгүн обедтен кийин берилет, иши убактылуу токтотулат. Самбинге караганда ушул мыйзам өйдө турат да, ошон үчүн. Бул мыйзамдын дагы кодекс өйдө турат. Кайсы кодекс? Административный кодекс айтып атам. Жок. Негизи кодекс өйдө турабы, мыйзам өйдө турабы? Мыйзам. Кандай бул кызматтардын талаптары? Кодекс менен мыйзам айырмасын билип десеңиз. Кандай турат? Siz ayıp koyunuz, işemeye açat bizge kılmaklarınız. Sizdeki tuğla. Anam bu... Kodeks öyle duralım mıydı mıydı duralım? Etikadan sırtkar olsu aldığına da kesin surayım. Mamleketlik hizmetkersiz, anam kolumuzda bütülü altın. Bütülü altın emez, bu обычный saat. Bu давлениянын браслети, от давления. Бриллианты эмес, жөнөкөй. Mamleketlik hizmetkerler мындай. Бул жөнөкөй, бул давление. Скромный болуш керек деп ойлойм да. Максималдуу. Сизге бир бечара келсе, анан жанагындай жөнөкөй карапайым эл келсе, сизди көрүп эле анан өзүнүн мындай деңгээлин жок, сиз азыр ылдый сезип, башкача болуп калбаш керек да. Баягы Оштун мэри дагы жөн айтып койсо керек. Жанагы көчөттөрдү силер кагазга эмес, жерге экип келе депчи. Анан ансыңардай сиздер дагы протоколду чөнтөк эмес, кагазга түзүшүңүздөр керек да. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тикостения ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого
ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египет мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта жаш өспүрүм окуучу балдардын башын айлантып, аларга синтетикалык наркотиктерди сатып жүргөн эжени аныктадык. Каяка жашайсың? Атың кем? Эй, ата. Маскүнү. Сумкасын тартып алгандан мен берге алып кел депчи. Ошол кезде мондай болду да. Мунун ичинде жалаң мондай болду. Эмне үчүн бул туштан көтөрүп турат десе, оказывается буга троптун ичине эме коюп экен да. И троп, и еще соль. Знаете? Соль это. Какой соль? Ну, мисалы, тамакка кошкон соль эмес да, например, это соль это. Вот ошону аралаштырат экен дагы, жиндилерге берет экен дагы, булар постоянно ушуну эметет экен да, колдонушат экен. Бул эже бүгүнкү күндө дагы деле ушул синтетикалык наркотиктерин жаш өспүрүм балдарга сатып жүрөт. Видеодон четтебей туруңуздар, кызыктын баары алдыда. Вот она идет, вот она переходит. Вот. Он сейчас к нам зайдет. Вот у нее я буду брать. Келин, отырып алыңыз, чтоб нормально было, ничего не так говорится. Так, Гульмираджи, я вам, наверное, на номер буду скидывать. Мне надо 2 тропа и 2 таблетки. 1700. Да? Да, у вас какой? М-банк. Bunun ары birinin бағасы 1200 сомдан екен. Ошо Гүлмира деген. Даже фамилиясына чейин чыгат картасынан. Ошо ош базарда айланып эле сатып жүрөт экен кечке. Эже, зачем так править элдердин баарын монтип? Неге монтип править этип атасыз? Сен жолдошуң өзү суранып атат. Жок, өзү суранып атат. Тапериңиз өлүп калса дагы сиз эмнеге тапер атасыз? Сиз ошону айтыңызчы мага. Если они сами просят. Сами просят, сиз эмнеге мондай могу баарын билесизби, эмне деп сатып атасыз? Сиз могу менен соттолуп кетесиңиз билесизби? Мен сизди уже машинадан бери мен сизди машинада да видеоңуз бар, баардык эмелерде бар. Зачем так мондай жаш балдардын баарын травить этип атасыз? Анстель уже не осталось уже. Жок, Жок болуп атат. Я теперь ему вообще даже не буду продавать. Жок, уйму, ладно, уйму это тоже 40тан ашып калган. Сиз жаш балдардын да баарын талкалап атпайсызбы? Товар жок болуп атат десең. Эже, пожалуйста, мага бирөө тап бериши деп. Бул уже зависимый наркоман уже. Сиз айта берет, сиз азыр эмнеде мону башкача сүйлөйт, жерге барып башкача сүйлөйт. Сиз сатып атпайсызбы? Я ему уже слово беремин деп, жок, мен уже все кончаю мен деле. Көрүп атамын мен. Уже до последнего 80деги атасы ыйлап отурат. Тилекке каршы акыркы учурларда ушундай аптечный наркомандардын саны абдан көбөйдү. Алардын көпчүлүгү окуучу өспүрүм балдар. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, сиздерге кайрыла кетчү нерсе, балдарыңыздарды окууга жиберип жатканда жана окуудан келгенде телефонун жакшылап карап койсоңуз. Себеби ушундай аптечный наркотиктерди жана синтетикалык наркотиктерди азыр жаш өспүрүм балдар Telegram аркылуу сатып алат экен. Ошондуктан Telegram колдонтпоңуздарды сурана кетем жана ошого чакыра кетем. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Ошо сумкасын тартып алгандан мен берге алып кел депчи. Ошол кезде мондай болду да. Мунун ичинде жалаң мондай болду. Эмне үчүн бул туштан көтөрүп турат десе,
Оказывается, буга пробканын ичине эме коюп экен да. И троп, и еще соль. Знаешь? Соль это. Какой соль? Мисалы тамакка кошкон соль эмес да, например, это соль это. Вот ошону аралаштырат экен дагы, жиндилерге берет экен дагы, булар постоянно ушуну эметет экен да, колдонушат экен. Негизинен. Ушунун баарын Мына бир күндүк эле, это бир күндө ушундай. А это одна штука это 1200 сом. Да, вот маленькие, например, сколько это соли добавить, не знаю. А мону карасаң азыр мне бул тоже ошондой, пачка лирика алат, лирикаларды мен раньше даже билбейт экенмин. Мына Новый годдон беркисин эсептегенде, бул деген бүгүндө деген мага айтат да 2000-3000 ал өзү Актирек деген колбасный цехта иштейт да. Ошол жактан чыккан акчалардын баардыгын которо берип туруп ошол аялгачы. Мен айттым да, эмне үчүн колбасный цехтага директор мага чалып айтып, сколько силердин каржыңар көбөйүп кетти деп айтып. Канча десем 500 000 болду деп. Эмнеге 500 000 болот? Ал ай сайын эле апарып тапшырып атпайсыз десем. Жок, Новый годдон бери апарып тапшырылып деп. Анан мен сурадым да, каяка кетти акча десем, вообще айтпайт акчанын каяка кеткенин. Бир эмес, 2 машинаны талкалады. Биринчи машинасы өзүнүкүн талкалап салды, ошол элечи. Мынтип үйдө турат ала. Мен атайын специально жазабай атам да, барчы деп. бул сиз жолдошуңузду ушул соль, бул аптекадагы дарыларды, психотропный дарыларды колдонуп жүргөн кантип билип калдыңыз? Мен стеткизип эле мурдуна бирдеке кое берет. Бирөөгө кетсең өнүп. Бир айдын ичинде канча акча коропту дейсиз ушуга? Бир ай эмес, Новый годдон бери почти 500 000 корот. Тиги Эмбанк переводдорун Перевод полный ошонуку турат азырда менен. Ким деген аял болот ошондо? Гүлмира деген аял. Мынакей модельде номери бар. Ооба, кармап алганмын. Номерин эметип туруп, анан мен айттым да, бергилсең деп, мен ага видеосун сизге жөнөтпөдүмбү? Ал мага айтты, орозонун күнүндө уялбайсыңбы? Мен дагы да чыдап тура бермекмин. Вот так мен турам, остановка вот 50 метрдей турса, 2 солдат бала келип атат да. Келип туруп ала эжеге жолукса, ал эже деген ага 2 штук бер деп атат тиги балага. Акчасы жетпей атабы бирдеке болуп тартышып атат да. Жанына мен машинанын бер жагынан өтүп барсам, ал аял мени көрбөйт. Бирок эме айтып атат да, эме депчи, эртең эле келесиңер кайра мага десе. Ооба, эже келебиз. Бүгүн болгон акчабыз ушул деп атат да. Десе берип атат тигичи. Десе карап турсам 4 троп еще лирика мондай колуна уштап туруп берип атат. Ал балдар алып сүйүнүп монтип кетип атат да, үйүндөгүлөр ойлоп атат да, менин балам службада жыргап жүрөт депчи. Алар деле жыргап чыкпаса керек, араң бир жерден. Мына биз деген нормально эле жашап турчубуз ушунун аркасынан азыр менин кызым дагы эметип жүрөт да. Страдай кетти. Кызыңыз жашанса эле? 15-те. Азыр сиз боюңузда да бар турбайбы? Өзүм боюмда да бар, бала деген өспөй атат. Мен азыр коркуп атам да, мен эмне кыларымды билбей жүрөм азыр. Солду дагы ушул аял алып келип берет экен. Анын жанында дагы бир Рахат деген аял бар. Бирөөсү болбосо бирөөсү. Мисалы үчүн мен карап отурупчу, мен могу балдарга büyük кеттим да. Ладно, менин күйөөм деген пашкошто 40тан ашып атыптыр. Ал деген жаш балдар келет да. Бир бүтүп эме ящикти коет экен да, үстүнө туруп сатат басып кетет да. Ошол кезде деген бир моментте эле бир тез бир келип атып, 100дөй бала алып коет экен да. Кайра кетип калат экен да, кайра 1 сааттан келип кайра сата берет экен да.